Дартка даба тапкан көпчүлүктүн соуна калган Максат мырзанын үйүнө келип жеттик. Жүрүңүздөр, анда эмесе биргеликте көрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Максат мырзанын жанында турабыз. Азыркы учурда Максат мырза бул айымга диагноз коет экен. Биринчи жолу келип жатат сиздин алдыңызга, Эми карап көрөбүз. Абжем, сол тарабыңыздан бутуңуз тартып ооруп калабы? Опа, бул жерде бар экен грыжасы, мочевой пузырьга өйрөп атыптыр. Женский жакка берип калат да эчеке. Миома, киста жокпу? Миома бар, киста бар. Киста жок, миома бар. Анан цистит да болуп каласыз. Ичиңиз да катып калабы? Уйку өзүдө дагы бар турбайбы? Адышкаңыз дагы бар экен, колдор чымырып, сол тарабы көбүрөөк чымырып атабы? Нерв тамырлар кысылып калыптыр да. Анан бул жерден да кулагыңызда, көзүңүздө караңгылашып кетет, кулагыңыз дыңылдап кетет туруп. Эжен нерв тамырлары кысылып калыптыр, ички органдарга жакшы кан айлануу процесси азыраак да, ошондуктан ушундай оорулар келип чыгып атат. Эмне үчүн мындай болду дегенибиз, эжебиз көбүрөөк кыймылдабаса керек. Кыймыл көбүрөөк болсо, ошончолук оорулар азыраак болмок да. Кыймыл азырактыктан келип чыккан нерселер, анан белинде да грыжалар бар экен. Мен размер точносын айта албайм, грыжа канча размер өткөнүн, бирок бар жок экенин айта алам да. Эчеке, сиз операция болгон эмессизби? Операция болгон болсоңуз, анда лечениени баштайбыз эчеке. Энеке деп колуңузга береке. Кандай эс алдыңыз? Жакшы эс алдым, жакшы. Уйкуңуз кандай болду? Уйкум дагы жакшы болду. Давлениеңиз бир аз повышен экен. Энекебиз өзү бир аз повышен давлениемен жүрөт. Таблетка берип, даярдап турганыбызга салалы. Болбосо азыраак. Бизде ушул любой жердегидей эле дарылоодо показания, противопоказаниясы бар да. Биринчи кезекте бизде противопоказаниясы мануальный терапияда остеопороз. Бар эле билет, сөйөктөрдүн жумшарып кетиши. Андан кийин, конечно, ар бир мелочка көңүл бурабыз. Индивидуальный подход. Даже давлениясын, сахарын да сурап текшерип, ошого карата ар бир пациентке өзгөчө лечение болот. Эгерде белиңиздер ооруп, бутуңуздар ооруп, мочевой пузырьдан, уйкусуздуктан, жүрөк оорулардан жабыркап ооруп келатсаңыздар, келсеңиздер, биз колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Жардам берип айыктырганга чоң салымыңызды кошуп келебиз. Андан сырткары бизде ошо колу буту чийип кеткендерди, жактар чийип кеткендер бар болсо, ошолорду дагы ордоруна сөйөктөрдү салып жардам беребиз. Максат мырза, азыркы учурда эжекебиз кандай процедура алып жатат, ошол тууралуу бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Бул эжекебиз азыр энергетический капсула деген аппаратта отурат. Бул аппарат деген негизги сөйөктөрдү жумшартып, мышцаларды бошотуп берет да. Мен мануальный терапия кылганыма жеңилдетип берет. Илгерки балыктын майын колдончу сыныкчыларчы, ошонун жаңы методу, бул балыктын майын колдонгондун ордуна мен ушул аппаратты колдоном да, сөйөктөр кызып, мышцалар бошоп берет. Анан чыгып кеткен сөйөктөргө, баягындай грыжага, нерв тамырлар кысылып тургандарды бошотуп, жакшы ийгиликтерге жеткизип берет да. Ошондуктан бул аппаратты мен колдоном. Бул аппарат аябай көптөн немесине жардам, баягында миомасы бар болсо, киста бар болсо, ошолорду разайт этип тартып ала турган аппарат. Андан сырткары давлениясы өтө бийиктерди да сала берем. Давлениясы бийиктерди давлениясын ордуна келтирет, аябай жакшы. Кандай гана оорулар бар болсун, ошонун баардыгын бул ысытып, тер кылып чыгарып берет да. Эртең мененки 9 менен 10 аралыгында тийген күндүн нурундай болуп туруп, аябай жакшы жагымдуу неме кылат. Ошончолук адамды сергитип берет да. Уктаганга, башка неме кылгандардын аябай жакшы жардам берет. Ошондуктан бул аппаратты мен аябай жакшы көрөм, жакшы колдонобуз да. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда Сайкал айым жана Чынаркүл айым менин жанымда отурат. Мен кеп кезегин биринчи Сайкал айымга берейин. Бул жака кантип келип калдыңыз, деги эле кандай дарт менен келдиңиз, канча күн болду дарыланып жатканыңызга, деги эле кандай жыйынтык алып жатасыз, ошол тууралуу жалпы көрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Мен өзүм артроз 3 степень деп чыгарган. Больницага жаттым, результат болгон жок. Анан ушакта уктум, ушакта угуп, анан келгениме уже 6 күн болду, бүгүн 6 күн. Результат буюрса бар. Бутум баса албай ушу кыйналып келгем да, шилтепчи.
сокуктан бул жака келип жатып дарыланып атасызбы ошондо? Жок, мен тиги сокуктан барып келгенде кичине кыйналып калат экенмин. Анан жатып дарыланып атам азыр. Жатып ошо курс лечениясы 10 күн экен. Ошо бияка жатып эле лечение алайын деп жатып лечение алып атам. Артроз менен ооругандар азыр адамдар көп. Келип бияктан келип лечение алсаңар болот. Результаты жакшы экен. Жакшы буюрса. Баягы өзүңөрдү ишенип ушул жака келсеңер, буюрса айыгып кетесиңер. Келип лечение алып кеткиле. Жакшы. Чынаркүл айым, сиз кандай дарт менен келдиңиз? Кара Балта шаарынан келдим. Бияка седалищный нерв кызылып калган дейт. Өзүм канча больницага жатып уколдорду алып, эч бир жыйынтык болгон жок. Анан кийин бутум таза баспай калды, ооруп эле күндөн күнгө күчөп. Анан бул максатты эми Инстаграмдан көрдүм да. Көрүп эле ушуга барайынчы деп эле өзүм көңүлдөнүп ушул жака келдим. Келгени жакшымын. Буюрса бутум басып калды, сыздап эле ооруп турчу бутум. Жакшы абдан. Келип лечение алыңыздар, жакшы, аябай. Ишеничтүү, жакшы балдар, кыздар, максаттын командасы аябай жакшы экен. Мени артроз деп канча эмеге түшкүм. Анан кийин баары эле ошентип эле эме кылып атты. Анан бирок мен бир капталым эле ооручу да, сыздап эле. Анан бияка келгенден булар седалищный нерв кызылып калган дейт. Жүлүндөр да кызылып, ошондон бут оору пайда болгон дейт да. Азыр жакшы, буюрса баардык леченияларды алып атам. Экөөңүздөрдүктен буттан болгон экен. Буттан, артроз, артрит ошондой менен келген экен. Дартыңыздарга дава табылды деп ойлойм. Бул жактан жакшы жыйынтык менен чыгыңыздар. Бул бионэнергетикалык аппарат. Бул аппаратыбызда 8 процедура бар. 8 процедуралар санай кетсек, денедеги сууктарды тартат, туздарды эритет, кан айланууну жакшыртат, остеохондроз, грыжа, куян ооруларын жайылтканына жардам берет. Остеохондроз бул адамдын башына канды жакшы өткөрбөгөндүктөн адам башы ооруп, давлениясы көтөрүлөт. Бул ошол остеохондрозду жок кылганына жардам берет бул аппаратыбыз. Бул аппаратыбыз менен дагы ошо грыжа ооруларын жок кылсак болот, куян ооруларын да жок кылсак болот. Азыркы элибиз көп жабыркап аткан ошол куян оорусун, грыжаны жок кылганына аябай чоң жардам берет бизде. Белим ооругандыгынан бүт жерге барып келдим. Акыры ушул жерди угуп, Максатбек дегенди уктум, дагы ушул жерге келдим. Бишкек шаарына келдим. Мен келгенде жакшы баса албай келгемин. Мени көргөндөр бүт баардыгы бул алкаш аял го деп койгон. Анан келгенден бери бул жерде жакшы экен. Баягы жылытып туруп, сөөктөрдү жумшартып туруп, анан лечение кылганы мага аябай жакты. Массажы жакты мага, токтору жакты. Жанагы койгон ийнелери жакты. Булардын сүйлөө физиотка жасатып аткан жана жигит деле аябай жакшы сөздөрүн сүйлөйт экен. Себеби элди кубантып, баягы көңүлдүн ошол жака өткөзөт экен. Бүт баардыгын аябай мага жакты да. Мындайча айтканда ооруну унутуп деле калат экенсиң бул жерге келгенде. Бирок келгениме шүгүр, 6 күн болду келгениме, уже жакшы басып калдым мен. Түз басып калдым. Себеби мен басканда монтип кармап басчумун да, басып кетип эле бир жака ооп кетчүмүн. Бирок азыр жакшымын, Кудайга шүгүр. Ушунчалыгына аябай мага жагат ушул жер. Жакты. Кудай буйруса мен жакында лечение алып кетемин үйүмө. Сурагандар бар болуп атасың, мени көргөндөр болуп атат басканымды. Жакшы басып калсыз деп айтып атышат баардыгы. Дарылары жок экен. Толкуплар баягы өздөрүнүн лечениясы менен экен. Дары дармек ичилбейт экен. Ошонусу мага жакты. Дары дармексиз эле биз лечение алат экенбиз. Мен ал мурдатан грыжа болгон эле. Грыжа, ошол грыжам айыкпай эле кайра эле көбөйүп эле кете бербедиби. Врачтарга көрүнсөм бириси ошо операция кылыш керек, бириси чаңгет коюш керек, мындай дейт. Ошондо ал дагы дейт жакшы болуп калса дейт, болбосо жок деди. Бирөөсү укол ал деди. Канчалаган уколдорду алдым, канча капельница алдым, жок айыккан жокмун. Анын кереги деле жок экен, себеби ички организмге жакпайт экен капельница. Муну жакшы экен. Дармексиз эле лечение кылган мага жакты. Мен мисалы үчүн мага жакты да, бирок келген адамдар деле бүт баардыгы ушул жерден айыгып кеттим деген адамдарды угуп атам мен. Жолдо келе жатып эле мен жолдон угуп калып келдим эле буларды. Бирок жакты мага. Бул туздуу бөлмөлөр жөнүндө барыңыздар билесиздер. Албетте туздуу бөлмө дем алуу органдарына пайдалуу, бронхит, астма жана башка ушул сыяктуу. Бирок бул жерде бир тонкость бар. Туздун эң негизги касиети адамдан негатив бүт жаман нерселерди, суук сөз, суук көз, назар керек болсо дуага чейин туздун касиети бар. Эгерде даже буга далил дем салган барган кезде дагы тузга дуга кошуп дем салат. Ошону адам жашоосун колдонот. Бул жерде мындай эле отуруу менен бир аз отуруп медитативный акыбалда акылды бошотуп, өзүн бош коюп тене отурса,
бүт денедеги негативдин баардыгын ушу туз тартып алат. Бул жерде кадимки эле кочкордун тузу 8 тонна туз бар. Бул кичинекей комната үчүн аябай көптүк кылат керек болсо. Колдоо бар, алтындын баркы жок дейт. Өзүбүздүн эле кочкордун тузу керек болсо жанагы морской соль, тиги бу деп чет элдин туздарын айтып атпайбызбы? Лабораторияда изилденип көрүлгөн. Аларга караганда касиети, пайдалуу жагы 2 эсе, 3 эсе күчтүүрөөк болот. Скол районунун Бостер айылынан келдим. Биринчи боя бутум, оң бутум ооруп баштаганда тиземин. Больницага келип көрүнүп небетсем, операция деген. Мен берген жокмун, операцияга бербе деп бушурдум. Укол да сайдырган жокмун. Бул ооруп жүрүп анан уже 5 жыл болуп калганда сол бутум өттү. Анан сол бутумдагы ушу мына 1 жыл болуп калды, 1 жылдан ашып калды. Анда да тияк бияка санаторияларга бардым, батка калдым, сууларга түштүм минеральный. Ошентип массажды алып көрдүм, бирок массаж анча немете алган жок, чыдаган жокмун да массажга. Анан кылбаганды кылып, эмне деген дарыларды сүйкөгөн жокмун, болбой койду такыр айтпай. Анан ушу жаңы жылдан кийин ушул жылы 25-жылынан ютубтан неме инстаграмдан көрүп калдым максатты. Анан койду, анан ушул жака ниетимди кое баштадым. Келип калдым буяка. Эми келгениме мына бүгүн 4-күн алам процедураларды. Сразу эле бере калбайт экен, давленияны текшерет экен, анан 1-2 күн процедураларын берди. Андан кийин күндө кошот экен. Улам денени неметипчи көндүрүп сразу эле массаждарын бир неметпейт экен. Ошол буюрса бүгүн 4-күн алам. Анан бүгүн да кошот болуш керек, дагы бир процедурасын. Басканым жакшы, мындай бүккөндө бүгүп баса албай калгам сол бутуман. Ошол өзүмдөгү текшерип көрүп, бертең менен басып, бияка неметсем, ошо басып калыптырмын. Басып чыдап атам да. Анан чыдай албай кетчүмүн. Буюрса жакшы, иштерин ийгилик, келип эс алып, как немеде эле экен. Санаторияда эле жатабыз. Тамак ашыбыз өзү баары жакшы баары. Ишенип эле келип, өзүңөргө ишенсеңер эле келип дарылансаңар жакшы болуп кетет. Мен келгенде бир Кара-Балтадан келди эле. Келдим деп баса албай жөргөлөп келгем деп мурда күнү чыгып кетти. Тим эле тарсылдап, бийлеп, өзү да кичине толук экен, жыргап басып кетти. Кызы таң калып атпайбы, келип, "Мама басып, өзүңүз басып чыктыңыз го" депчи. Көрсөм, кызы жетелеп ушинтип таяп басчу экен да. Ошол мен да таң калдым да, ушу баса албай келип анан басып, тарсылдап, бийлеп чыгып кеткенине. Буюрса келгиле. Кудайым шыпасын берет, булардын максаттардын немеси эмне? Булар себепкер болуп атат да, ошо Кудайга ишенип эле келип. Эгерде сизде белиңизде, бутуңузда оору болуп, баса албай кыйналып жаткан болсоңуз, андан тышкары дагы көптөгөн оорулардын түрлөрү бар, дарттар бар. Эгерде сиздер дал ошол дарттарыңыздар менен кыйналып жүргөн болсоңуздар, бизде чечим бар деп айта алам. Максат мырзанын азыр болгон жумушун, болгон кылган элдерге болгон кызматын көрүп чыктык. Жыйынтык өтө чоң экен. Сиздер дагы өз дартыңыздарды бул жака келип жеңсеңиздер болот. Байланыш үчүн төмөндөгү номерлерге жазыңыздар, сөзсүз түрдө сиздерге толук маалымат беришет. Максат мырзанын дареги Сокулук районуна караштуу Кожомкул айылында мурунку Военно Антоновка Южная 67А. Бул жака келсеңиздер, командасы менен сиздерди тосуп алышат.